Sufyan el-Thawri. Ve ma adrake ma Sufyan. Sufyan el-Thawri degen tabi'un ötkön bilesler. Sufyan el-Thawri. Bul Arap elinin en akılman alımı jana muhaddis, hadis tarqatuvchi, hadis tasdiqlovchi ele. Ушунчалык илимдин жогорку даражасына жеткен, бирок ал бисамарати умми салиха. Салиха мыкты, адал тамактуу, мыкты тарбияга ээ болгон эненин колунда ушинтип жеткен. Тарых бизге чейин ушул Суфиян ас-Савринин өмүр баяны жана апасын ушинтип сактап келатат. Апасы мындай дейт. Я бунайя, утлубул илма. وأنا أكفيك بمغزلي فكانت تعمل وتقدم له. الله أكبر. Oğlum, hiç nerseden kıcalat bolba. Hiç nerseden oylanma. İlimingdi alever. Kiyimingdi, kitebingdi, tamağыңды, susunduğыңды men mınol momintip tizeme bir urup, aylantıp, çimiriltip, iğirigen, iyiktegi iğrilgen жүндү satıp okutam seni degen. Азыр эми кичинекейле кыздар балдар билбей калбаса, мына жердегилердин дээрлик 98% ийикти жакшы билет. Ийик менен баласын ушунчалык деңгээлге жеткизген. Анткени андан башкасында адал арам экендиги билинбеген күмөндүү иштерге кетип кала турган болсо, балам илимде жогорку деңгээлге жетпей калбасын, жетсе дагы аны тарката албай калбасын деп кылтыр-жылтыр болсо дагы ошол адал ийиктеги ийрилген жүн жипти сатуу менен убара болуп баласын окуткан. Карабайсызбы? Не бир окумуш мыкты тарбия. Сиз да кудо ошентип. Убактылуу мисалы жебей калышы мүмкүн. Убактылуу бир суусун ичпей калышы мүмкүн. Бирок иншалла мунул дүйнөдө эт жебей калса, бул дүйнөдө мөмө жебей калса, буйурса Аллахтын алдына барганда бейиштин эти менен, бейиштеги эт менен, бейиштеги мөмөдөн жейт ошол балаңыз, кызыңыз. Өзүңүз досуйсиз. Эгерде бул дүйнөдө бир суусундук ичпей кала турган болсо, анык билиң ишенин, кыяматка барганда ал пайгамбардын колунан гана ууртай турган Каусар суусундугун ичет иншалла. Кыйналып окутасыз. Балам, кагылайын, уулум, мынтейли, тигинтейли деп бар нерсени айтып тарбияла уулуңуз менен кызыңызды. Умар ибн Хаттаб радияллаху таала анхудан сурашты. Ма хаккул валад ала валиди. Ата-эненин мойнуна артылган баланын укуктары барбы деди. Баланын да укугу сакталыш керекпи? Hazrat Umar бар. Биринчи ан яхтара умма, биринчи энесин тандоо менен баланын укугу сакталат. Enесин тандоо менен, эң мыкты салиха кызды тандоо менен, салиха кыздар салих эркектердин үйүндө тарбияланат, салих аялдардын эмес. Ошондуктан кыздар кагылайын, намазга бекем, намаз окуган эмес, намазды тургузган жигиттерди тандагыла. Намазды ар ким окуй алат. Намазды ар ким окуйт. Окуп жүрүп арак ичип кеткендер бар. Окуп жүрүп зинага кетип калгандар бар. Намаз окуп жүрүп уурлук кылып калгандар бар. Намаз окуп жүрүп таптакыр окубай койгондор бар. Намаз окуп жүрүп эле бакшыга барган бар. Намаз окуган эмес, намазды тургузган жигитти тандай турган болсоңор, демек келечектеги перзентиңдин атасын тандадың. Келечектеги перзентиңдин укугун сактадың. Экинчи укук кайсы десе, ва юхсин исма, ысымды мыктылап койгула. Бала тең туштарынын алдында өзүнүн ысымы себептүү даражасы төмөн болуп, жүзү жер карап калбасын. Үчүнчү, ва юаллимухул Кур'ан, Кур'анга тарбиялагыла. Кур'ан окуткула, Кур'ан үйрөткүлө. Аллиму абнаакумул Кур'ан, вал Кур'ан юаллимуху куллал ашья. Балаңарга Кур'ан үйрөтүп кое бергиле. Силер үйрөтө албаган Кур'андан башканын баарын Кур'ан өзү үйрөтөт деген. Кур'анды жаттаткыла, Кур'анды үйрөткүлө. Башка нерсенин, жакшылык нерсенин баарын Кур'ан өзү жаттатып үйрөтүп жетелеп коет. Бала шоктук кылат төрөлгөндө.
чоңойгондо шоктук кылат экен. Анан эненин оозунан ар кандай жашабай калгыр деген сөз чыгат. Ар кандай сөз чыгат экен. Өлүгүңдү көрөйүн дейт экен. Аркы дейт экен, берки дейт экен, ар кандай каргыштар чыгат. Ихдар дуа ала ауладик. Бала тарбиялайм десең макул, төрөлдү. Баягы айтып жаткан этаптардын баарынан өттүң. Апасын тандадың, атасын тандадың, мыкты күмөндүү нерселерден өзүң сактап келдиң, төрөлдү, ал торолду, анан бир аз чоңойду. Эми ихдар дуа ала ауладик, перзенттериңе жаман дуа кылгандан этият бол. Пайгамбар айтат: "Ла тадуа ала анфусикум ва ла тадуа ала ауладикум ва ла тадуа ала амваликум." Өзүңөргө, перзентиңерге, байлыгыңарга жаман дуа кылгандан этият болгула, сактангыла. "Ла туафиqu min Allahi sa'atan yus'al fiha ata'an fayastajibu lakum." Кудай сактасын дейт пайгамбар. Дуаларды Аллах кабыл боло турган саатка эле дал келип кала турган болсо сенин каргышың, Аллах кабыл кылып коет. Жашабай калгыр деген балаңды Аллах Таала жашатат. Бирок ал тирүү жүрүп, өлүктөй болуп өтүп кетет деп атканы. Тирүү жүрсө дагы өлүктөй болуп өтүп кетет. Пес деп урушат. Кээ-биркилер махо деп урушат. Ал пес махо оорусу менен ооруbaşı мүмкүн, бирок ошол пес махо оорусу менен ооругандай кыйналып жүрүп өтүп кетет. Өлүгүңдү көрөйүн дейт. Өлбөшү мүмкүн. Бирок эчен деген өлүктөрдү көрсө дагы ибрат үлгү сабак ала албай, тоң моюндугу менен мүрзөгө кирип кетет ошол. Тилден этият болуң. Жаа ражулун иля Абдуллах ибн al-Mubarak рахимахуллах. Бир киши Абдуллах ибн Мубаракка келди. Яшку илейхи уқуqa валади. Баласынын тоң моюндугун арызданып, балам ушундай бир жаманыраак чыгып калды. Такыр моюн сунбайт, баш ийбейт, тил кайтарат. Фасаалаху ибн Мубарак баарын угуп бүткөндөн кийин Ибн Мубарак арызданып аткан аксакалга кайрылып, "Адаута алейхи", жашырбай айтыңчы, кайсы бир учурда балаңызды тилдеп сөктүңүз беле деди. Тилдеп сөгүп каргыштадыңыз беле дедилер. Кала наам, эсимде сөккөм деди. Сөккөм, каргыштагам. Изхаб факат афсатта. Анда менин алдымдан туруңда тез чыгып кетиң. Менден башка эч кимге барбаң мындан кийин. Анткени сиз балаңызды өзүңүз быт-чытын чыгарып бузуп алыпсыз деген. Тил десең мисалы. Аллах Таала кабыл кылып койду. Ал эми оңолбойт. Ар дайым ушу баланы ушул ал мисалы эмгектеп басып атканда дагы менин хафизим болот, менин хафизам болот деп кыздарга, менин алимим, менин алимам болот, muhaddis, hadis жаттоочу уулум, hadis жаттоочу кызым, келечекте эң мыкты инсан болот деп дуа кыла турган болсок, ошондой болот. Анан эптеп септеле чоңойтуп алсам, Россияга кетип калат элем десе, ошо эптеп септеп мүдүрүлүп жүрүп, жашап мүдүрүп жүрүп өлөт ошо. Бүгүнкү тема аябай олуттуу, түшүнүш үчүн, жүзөгө ашырыш үчүн, бала тарбиялап жашаш үчүн, мыкты эне, мыкты мектеп, мыкты эжеке деген наамга татыш үчүн жүрөгүңүздөрдүн эшигин кенен ачып, жакшы даярданып отуруңуздар. Закара Рагибул Асфахани. Асфахани мындай дейт. Аннал Мансур бааса иля ман фил хабси мин бани Умайя. Мансур, халиф Мансур. Абакта Умайя урусунан абакта камалып жаткандарга элчи жөнөтүп өзү да келди. Бир ушулар менен сүйлөшүп кетейинчи деп чыгарды. Ма ашадду ма марра бикум фи хадал хабс. Айткылачы, мунул абакта өткөрүп жибердик да. Айттың ошону жасай албай калдык да деп өкүнгөнүңөрдөн эмне бар? Абакта көбүрөөк жатып калдыңар түрмөдө, зынданда. Эмнени жүзөгө ашыра албай калганыңарга өкүнүп атасыңар. Кээ-биркилер айтат, үйүмдү баштап койгон элем бүтпөй калды. Үйлөнөйүн деп жүрдүм эле, үйлөнүп алып бирөөгө тийип кетти. Ар ким айтышы мүмкүн да.
Бары бироздан ошол учурдагы абакка камалгандар жөн камалбайт да. Элестесеңиз, жөн камалбайт. Бир кылмыш менен камалды да, айтор, кандай бир кылмыш менен камалды. Ошол зынданда абакта жатып, Мансурдун халифтин берген сурасына берген жообун караң. Ма фақатна мин тарбияти ауладина. 10 жылдап абакта отуруп, балдарыбызга мыкты тарбия бере албай калгандыбызга ичибизден кан өтүп өкүнүп атабыз деген. Андан башка нерсеге өкүнүшпөптүр. Караңчы, канчалаган балдар тарбиясыз калып кетти. Канчалаган балдар, мисалы, айтканга оозумда барбайт. Мен ошолорду ошентип айта албайм чындап айтканда. Бирок Кур'ан жана хадис ошентип ысым бергенлиги үчүн гана айтам. Жетим деп. Етим. Атасы кайтыш болуп кеткен перзенттерди эрезеге баралына жеткенге чейин жетим деп атайт. Аны Аллах да атады, пайгамбар да ошентип ысымдады. Ал ислам алымы айтып жатат. Атасы өтүп кетип, анча-мынча нерсеге муктаж болуп, сөйөнөйүн деген түркүгө жыгылып калган жетим эмес. Атасы менен апасы тирүү туруп, өз перзентине мыкты тарбия бере албагандык үчүн атасы, энеси бар турган жетимдер көп азыр бизде. Тарбиясы тайкы болуп калган, жайда өсүп аткан, адеп ахлактан көрөнгөсү таптакыр куп-курук болуп калган жетимдер көп бизде. Булар тарбиядан жетим калгандар, илимден жетим калгандар, ахлактан жетим калгандар, Курандан, хадистен, суннадан, намаздан, орозодон жетим калып калгандар. Ата-энеси бар, бирок ибадаттан жетим калып калгандар деп ушуларды айтат. Ушундай жетимдиктен Кудай сактасын. Ал эми атасы өлүп калган жетимдерге Аллах Таала өзү жардам берет. Аллах Таала жардам берет. Аллах Таала кээ бир инсандардын жүрөгүнө салып койгон. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ана ва кафилул ятима хакада фил жанна. Мен жетимди кепилдикке алган үммөтү менен бейиште момундай болом деп сөймөймөн, ортон колун көрсөтпөдү беле. Атасы өлгөн, жетим калган балдарды Аллах Таала ар бир инсандын жүрөгүнө салып койгон, бир мээрим берип койгон. Иншаллах алар өсө берет. Бирок ата энеси бар туруп, таалим тарбия менен намаз, орозо, зекет, Куран, хадистен жетим калган тарбиясыз перзенттерден Кудай сактасын. Улуу устазга келип сурап атат. Менде 4 перзент бар. Урид ан актафи бихим ва атафаррак лил ибада ва таа фама раъюкум. Ушу балдарды бираз тарбиялап туруп эле анан бир мектепке жатып окуучу медресеге берип, тажудка туруп, намаздарды калтырбай, орозолорду калтырбай, тутуп окуп, ушу ибадатка бошоюн деп атам. Кандай кеңеш бересиз? Же мындан да башкачасы барбы? Ибадатым үчүн деди. Аллах. Жоопту караң. Тарбиятук ли абнаик ат-тарбия салиха хия ибада. Эй кагылайын. Перзентиңе мыкты тарбия беришиңдин өзү сен окуйм деп аткан намазыңда ибадат болуп эсептелет. Сен тутам деп аткан орозоңдой орозо болуп бере алат. Перзентиңе мыкты тарбия берсең, ошол намаздай сооп, орозодой мыкты ибадат болуп бере алат. Перзентке мыкты тарбия берүүнүн өзүнчө ибадат кагылайындар. Анткени сиз китеп барактайсыз. Сиз перзентке Курандан, хадистен, фихтан жана шар'ий китептерди ачып барактап тарбия бересиз. Ушун өзү ибадат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кафа бил мар'i исман ан юдайя ман яул. Өзү бир кишиге ушул күнөө жетиштүү деп атат. Башка бир да кымындай күнөөсү жок экен, элестеткиле. Бир да күнөөсү жок экен. Элестеткиле, могул жерде бир киши турат. Бир да күнөөсү жок экен. Баарыбыз тамшанып атабыз. Ар бирибиз сурап келдик. Пайгамбардын айткан хадисине келгенде ал такалды. Ан юдайя ман яул. Тарбия бере турган уулу менен кызына тарбия бере албай калышы ал өзү күнөө болуп, жетиштүү болуп, дозокко киришине себепчи болуп бере алат деп атат. Башка күнөөсү жок экен. Намаз
100%, орозо 100%, hac, zeke жана башкалар 100% экен. Бирок перзентине мыкты тарбия бере албаса дейт. Ушул өзү намазы ала чала, орозосу ала чала болгондой күнөө болуп бере алат ушул деп атат. Уулу менен кызынын тарбиясын тайкы кылып коюшу өзү чоң күнөө. Ушул өзү жетиштүү анын кыямат азапталышына деп атканы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам «Аддибу әуләдәкум аля thalathi khisal». Перзентиңиздерди 3 нерсеге басым жасап тарбиялаңыздар. Жазын, жаттан. Биринчиси аля хубби набийюкум. Пайгамбарыңарды сүйүүгө тарбиялагыла. Бул биздин пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de atın yürütkülü. İkincisi ala hubbi ahli beyti. İkincisi peygamberlerden üybülösün süyüge tarbiyalagıla. Peygamberlerden üybülösün tanıtkıla. Hazır oğlunuz, kızınız, nevereniz, çevireniz sınalgını açkandan başlap medved iyi o biletkensizler var. Ошол дагы башка мультфильмдерди көрүү менен тарбияланды. Машага окшош эле мындай бир түркүккө, бир казыкка жолук салып койсоң деле, Маша дейт ошол. Окшошуп эле кыла турган болсо. Эмне үчүн ушул мезгилге чейин Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деп сиз айтып атканда ал Ассалату вассаламу алейка я Расулаллах деп салават айт элек. Эмне үчүн? Билесизби? Сиз атаңыз менен апаңызды пайгамбарга ушунчалык жакын тааныткыңыз келсе, пайгамбар сиздин атаңыз менен апаңызды кыяматта келиңиз деп кучак жайып тосуп алсын десеңиз деп атат, анда пайгамбарга көбүрөөк салават айтыңыз сиз. Анткени кайсы бир эркек, кайсы бир аял اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Жана башка. Салават айтса, пайгамбар айтып жатат. Анын айткан салаватын Аллах Таала мага алып келчү бир периштени өкүл кылып койгон. Мага алып келет. Алып келгенде ал периште, "Эй Аллахтын элчиси, сизге балан жерден, Кыргызстандан, Оштон, Чүйдөн, Бишкектен, Таластан, Нарындан, балан көчөдөн баланчы деген кишинин жана аялдын уулу же кызы мынобул салам айтты деп атаңыз менен апаңыздын анан сиздин ысымыңыз аталып барат. Пайгамбар ордунда жатып сиздин атаңыз менен апаңызды таанып калат. Эмне үчүн эмес сиз өзүңүздүн уулуңуз менен кызыңызга эмдиги чекти салаватты айтып өзүңүздү дагы ата-эне катары пайгамбарга таанып элексиз. Üçüncüsü, وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ. Üçüncüsü, Kur'an jattaganga, Kur'an okuğanga tarbiyalagıla. Antkeni Kur'an jattap okuğanla amal kılıp yaşagandar, kıyamatta Allah'tın arşının kölökösünde rahatla es alışat. Adamlar esepte turgan uçurda. Ekinci sabahımız, emi dağı bir okuya menen baştaladı. Жақшылап oğum. Özünüzün kim ekeningizdi sizge berilgen atalış kebirde oroy uğulgan menen al en mıқты atalış ekenin emi azır okuyanın жүрүшүнөн uğaz. Bul hadihi qissatu rajulin ve mra'a. Bul bir jigit menen bir kızdın okuyası. Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub Valid Salahuddin el-Ayyubi. Salahuddin el-Ayyubi bilemiz ha? Salahuddin el-Ayyubi degen tabi'ini yaxşı bilemiz. Oşal Salahuddin Ayyubi'nin atası. Emi ayal Hatun İsmetuddin. Katın deyiz go biz. Çıçalabagıla. Al öttü sonunusum. Hatun degen muallima degen ejeke degen. Osman halifatçılığında büyük tarbiyatçı, gözömölçü, başçı ayallarga berilе турган titul Hatun bolgan. Hatun. Bul Salahuddin el-Ayyubi'nin apası. Esinizde tursun.
Атасының аты кім екен? Najmuddin. Апасының аты? Апасының аты кім екен? Ой, оқой. Хатун. Қатын да қатын. Қанты ұмытып қаласыз өзіңізді. Апасына тошондай. Najmuddin Ayyub أريد أن أتزوج امرأة تتقي الله يكون لي منها ولد تحسن تربيته حتى يكون فارسا يفتح الله على يديه بيت المقدس. Najmuddin Ayyub мен bir kızga үйленишим керек. Ушунчалык таква болуш керек. Аллах андан мага bir перзент берсе. Ошол жарык дүйнөгө келген перзентти баягы таква жубайым өзүндөй кылып bir таква кылып тарбияласа. Анан келинчегимдин колунда тарбияланган уулум еврейлердин чеңгелинде турган Бейтл Макдести, Куддус, Палестинаны бошотсо. Ошол жерде мусулмандар эң эркен жашап калса. Карабайсызбы? Үйлөнөрдө илгерки табииндер үйлөнөрдө бир жакшы нерсени ойлошот экен. Бизде 4-5 жигит чогула калып үйлөнөйүн деп атам. Канча хамер менен чыгабыз дейт. Анан үйлөнгөндөн кийин Дубайга барып келсекпи, же көлгө барып келсекпи деп бир жакшы нерсени айтпайт экен да. Мен өткөндө ушул жерге сабакка келдим. Кыйла болуп калды. Шашып аэропортко баратам, учушум керек. Тиги аэропортко бурулган чоң айлампада 6-7 КАМАЗ шаарларды байлап алып, айланып атып тур мынтип. Ана мен айдоочуга айттым. Муну КАМАЗдар такыр эле түгөнбөй атат да. Bir жагынан салып өтүп кетпейсиң десем, "Жок устаз, булар ЗАГС дейт." ЗАГСка чыгып тур 6 КАМАЗ менен. Шумдугун кургур. Эми мен айттым. Кудай. Ушу вертолет же самолет менен чыкканды көрүп калбасам эле болду деп. Болот, ошондой болуп калышы мүмкүн, таң калбаш керек. Мына азыр Najmuddin мен бир кызга үйлөнүшүм керек, ушунчалык таква. Андан bir перзенти болсом, аны ошол таква келинчегим тарбияласа, ал ошол балам чоңоюп туруп, таквалыгынын аркасынан еврейлердин чеңгелинде турган Куддусту, Палестинаны бошотсо. Мыкты камылга. Факана марратан жалисан фи каср ал-малик. Ошентип Najmuddin бир күнү падышанын сарайында отуруп калды. فإذا به يسمع امرأة تحدث ملك من وراء حجاب. Padışağa bir kız pardanın arkasında, tosuktun arkasından padişam عندما تقدم لها رجل للزواج ورفضت لما لم تقبلي. Oy kağlayın, nege kelgen juuçulardı kaytarıp atasın? Nege antip kaytarıp atasın? Dedi. Pardanın arkasında turgan kız, inni la uridu. Көңілім тартпады. Менің қиялымдағыдай емес. Мен ойлағандай болбай атат. А сен қандайды ойлойын отылан? Эмнени қандай жигитти қиялданып келатасың? Иннама уриду ражулан яттақилла якуну ли минху валад юхсин тарбията hatta yakuna farisan yaftahu Allahu alayhi Beytel Makdes. Men bir jigitke turmuşka çıkışım gerek. Al uşunçalık takva boluş gerek. Andan bir perzenti bolsam, oşol takva güyöm men törөгөн perzenti takvalığının üstünde tarbiyalasa, al boy tartıp baralına jetkenden keyin Palestinаны еврейлердин чеңгелинен бошотсо dedi. Subhanallah. Ar bir adam жақсы нәрсени ниет кылса, Аллах Таала сөзүрө жеткирет ага. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иннамал аъмалу бинният. Ар bir иш ниеттерге жараша болот. Ар bir иш ниетке жараша болот. Жақсы ниет кылып бергиле кыздар. Фатаажаб Najmuddin Ayyub. Салахиддин ал-Ayyubдун атасы Najmuddin уккан кулагына ишенип-ишенбей таңкалып олтуруп калды. فهو نفس كلامه الذي يحلم بتحقيقه. Анткени
ушул кыялым орундалса деп Аллахтан суранып жүргөн кыялым дагы бир кыз парданын аркасынан ушинтип атат да. Болбосо өмүрүндө ал кызды уккан эмес, көргөн эмес, тааныбайт дагы, жада калса анын үнүн парданын аркасынан угуп атат. Ошондуктан кайсы бир кыз хижаб жамынмыш болуп, анын аркасында жаман иштерди жасап жүрө берсе, намаз окумуш болуп, жаман иштерди жасап жүргөн жигит гана туш келет. Эң мыкты ниет менен, изги, бийик максаттар менен жашаган кызга жупуну болсо дагы, жамаатчысы бар кийим кийсе дагы, кадыр баркы жогору, зоболосу бийик болгон ниети өйдө жигит туш келет. Шуну билип койгула. Эми сүйүктүү бир тууган, эже, жеңе, карындаш кыздар, айнанайын апалар. Аллахка ушунчалык ишенип берилген, ыйман келтирген инсанга Аллах таала өзү туш кылып коет. Силерге күйөө баланы туш кылат, келинди да туш кылат. Негизгиси ниетиңизди оңдоңуздар. Алайын эле келинди өзүмдүн самыныма кир жугдурам дедиңизби? Сиз анын самына кир жугуп каласыз. Сиз анын самына кир жугуп өтүп кетесиз. Ошондуктан ушуна бир келин туш келсин, экөөбүз таалимден чырчыксын. Таалимде хадис талашайлы. Таалимде ошол Куран окушалы дей турган болсоңуз, сизге Аллах таала куд ошондой бир мыкты келинди туш кылат. Иншаллах. Анан үйлөндү. Экөө үйлөндү. Ва анжаба, анан экөө Салахиддин деген перзенти болду. Салахиддин әл-Айюби. Бүгүн бараңыздар, Салахиддин әл-Айюбинин өмүр баянын окуңуздар. Иншаллах. Мен бул жөнүндө сабак өтсөм болот эле, бирок өз бул жерге батпайт да бул ушул окуя. Сөздүн ток этери эми келди. Эми угуп турам. Салахиддин өрмөлөдү, каз басты, тай басты, кыдыңдап мынтип, таскактап чуркап калды. Ушул 3-4 жаштын ортосунда 3,5 жаш бала Салахиддин. 3,5 жаштагы, 4 жаштагы, 3 жаштагы балдар, кыздар менен ойноп жаткан жеринен Хатун Исматуддин апасы көрүп калып, кармап желкесинен, колунан жетелеп келип, муну шапалак менен жамбашка эсептеп туруп чапты өзү дагы. Тарс бир жамбашка ушундай катуу чапты дейсиз. Эй Салахиддин, мен сени балдар, кыздар менен ойносун деп төрөгөн эмесмин. Мен сени еврейлердин чеңгелинен Палестинаны бошотсун деп төрөгөмүн. Сен азыр ушу жашооңдо ошол Байтул Мактас Куддус мечитин бошотуунун камылгасын азыртан кылышың керек болчу деп 3,5 жашар баласын шапалагы менен жамбашына чапкан. Бала тарбиялоо. Карабайсызбы? Бизде болсо, атасы дагы Куран жаттаган, апасы да Куран жаттаган, мунун баласы Куран жаттайт деп коет. Атасы менен апасы Куран жаттапса жаттайбы ал? Же Маша менен медведти көрүп отуруп эле Куран катын кылып коюп атабы? Көрбөйсүзбү? Палестинаны бошотуш үчүн 3,5 жашар баласын Хатун Исматуддин чапкылап атат. Муну менен токтоп калган жери жок. Кечинде атасы Нажмуддин келгенде, бел ахбарат анху абуху индама жа, атасына кабар берди. Айтты. Мына 3 жаш, эми карасы 3,5 жашар балаңыз ойнонайын, 3,5 жашар небереңерди бүгүн барып, "Өчүр" деп пульт алып койгула эмне дейт экен. Муну балаңыз балдарын, кыздар менен аралашып ойноп отуруптур. Аябай чаптым. Тарбия берип койбойсузбу? Деди апасы. Фа'аннафаху абуху ма'a шархи сабаби залик, сумма хамала. Атасы катуу мушун түйүп, жерди чапкылап, баласына тийбей. Түшүндүрүп, сен ойнобашың керек. Сен ар бир кадамыңда Палестинаны бошотушум керек деген тактика менен жашашың керек. 3,5 жашар бала каяктагы тактиканы билет айнанай. Ва канал абу тавил кама, анан атасы урушуп бүткөндөн кийин акырын баласын мойнуна мингизди дагы, анан бийик кылып көтөрүп эки жака басты. Сумма асқатаху мин байни ядайхи ala turab. Ba'daha qala lahu awja'tuk as-siqta. Андан кийин бир күн ушинтип бара жатып, кичине мөдүрүлмүш болуп,
топтолуп калган борпоң топуракка жыгытып койду. Моментип жыгытып койду. Ошондо баласын кайра колунан ала коюп туруп, кагылайын шириним, бир жериңди оорутуп койгон жокмун бу балам десе, фаажаба залика ал-батал ас-сагир, ал учурда ал 4кө чыгып калган эле. Ата ما كان ينبغي لرجل سيحرر الله به بيت المقدس أن يتعثر من سقطتك هذه. Atam menin janatam. Palestinаны бошата турган жигит момундай топуракка жыгылып ыйлай бере турган болсо, анда Палестинаны бошата албай калат деди. Азыр Маша менен медведти көрүп аткан балаңардан пульт алып койсоңар эмне дейт экен билбейм. Манеке бала тарбиялы. Демек чыныгы тарбия сиздердин колуңуздарда. Чыныгы тарбия сиздердин жолдошуңуздардын колунда. Муну ол турмушка чыгыле кыздар болсо, Аллах Тааладан сураңгыла, Аллах Тааладан тилеңгиле, дуа кылгыла, тахажжудда сураңгыла. Аллах мага эң мыкты, мени жакшы көрө турган, мени ардактай турган, мага эң мыкты перзент, белек бере турган, таква эркекти, таква мыкты эрктүү жигитти туш кыл деп дуа кылгыла. Ошол перзентиңерди тарбиясы ушу силердин дуаңардан башталат. Сабак түшүнүктүү болуп атат, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам улида ли ал-лейла гулам фасаммайтуху би исми аби Ибрахим. Пайгамбар бир күнү сахабаларына шунчалык жылмайган абалда, бирде эки колун көтөрүп, бирде бир колун көтөрүп, сахабаларына ушунчалык жакшы келип, баары менен учурашып, бүгүн уулду болбодумбу? Бүгүн уул перзенти болбодумбу деп пайгамбар чалапыла каканактап сүйүнүп келди. Ысымын ким койду деп сурабайсыңарбы деди. Я Расулалла, ким деп койдуңуз дедиле. Ибрахим атабыздын атын койдум, Ибрахим деп атат. Перзент төрөлгөндө эң мыкты инсандардын ысымын тахаббубан жактырып коюунун өзү ошол инсанга окшотуу болуп эсептелет. Анткени өзүңөрдү улуу инсандарга окшотуп жашагыла. Анткени ошол окшотуунун жана окшошуунун өзүндө тозоктон кутулуу бар деп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам өзү маусум махлуктардын ичинен, адамзаттын ичинен бир гана өзү кымындай күнөөсү жок инсан болсо, Ибрахим пайгамбардын ысымын коюп атат. Ушунчалык. Эмнеге? Анткени улул азм эң жогорку максаттуу 5 пайгамбардын бири Ибрахим. Демек ар бирибиз перзенти болгондо шашпастан, тартынбастан бир ысым тандаш керек. Карагылачы, эң мыкты ысымдарды койгула. Ушул жакшы ысымды тандоо ал балага берилген мыкты тарбиянын экинчи тепкичи. Эмнеге? Анткени пайгамбарыбыз иннакум тад'уна yawmal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Анткени кыяматта силер өз ысымыңар менен ата бабаңардын ысымы менен чакырыласыңар Аллахтын алдына. Андыктан өзүңөрдүн да перзентиңардын да ысымын тандап мыктысын койгула. Кудайга шек келтире турганын эмес. Динди шакаба кылып мыскылдаган, Кур'анды жериген, динди мисалы кемсинткен ысымдар болуп калбасын. Сиздер кандай кыласыздар? Мен акыркы жылдарда ар бир нерсеге ушу катуу көңүл бура баштадым. Ачыгын айтайын эми жашырганда эле. Ар бир нерсеге катуу терең назар таштап. Азыр ушул жака сапарга чыгып келе жатканда дагы күрөнүп, шыбыранып, ушул келгичек ушу бир дуаны окуп келем. Сиздер да бүгүндөн ошентип окуңуздар. Анткени ал пайгамбардан калган сунна. Мен азыр окуп маанисин айткандан кийин жаттаганга аракет кылып каласыздар буюрса. Пайгамбар сапарга чыгарды, сапардын дуасын окуйт эле. Сапардын дуасын окуйт. Сапар дуасын окуп койчу десе, кээ биркилер унага минген астагфирулла. Субханаллази саххара лана хаза ва ма кунна лаху муқринин ва инна иля раббина ламунқалибун. Садақаллахул азим. Ушинтип окуйт. Андан кийинки дуаларда көп да, мисалы бисмиллах таваккалту алаллах ва ла хавла ва ла куввата илля биллах деп 3 эле жолу айтсаң деп атат пайгамбар.
Allah Taala tarafından sizge 3 cevap gelip. Ufid, ve vukid, ve kufid. 3 ele jol uşul söz aytsanız boldu. Geç-geçeyin cin, şaytan baleketlerden, kızganıç buttosu bale jalalardan, jana imansız, jana kokos ölümden saktaldın deydi. Ufid maksatın orundaldı, bara turgan жериңе сен аман жетесиң. Kufid бардыгына сага жетиштүү болот. 3 эле жол айтыш менен деп атат. Андан кийин эми окула турган дуаны караң. Мен басым жасай турган дуа ушунда. Пайгамбар Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allah'ım ушул сапарда, ушул чыгып аткан сапарда мен сенден жакшылыкты, такыбалыкты суранам. Sen özün razı боло турган амалдарды жасоомду суранам. Allahumma hawwin alayna safarana hada. Allah'ım maga uşu çıgıp жаткан сапарымды жеңил кыл. Watwi anna bu'da. Irak alısın maga жакын кыл. Allahumma anta sahibu fi safar. Allah'ım sen saparda maga en mıktı iyisin, kocoyunsun. Vel halifatu fil ahl. Allah'ım sen men arkama kaldırıp koygan üy bileme, jubayıma, uğlumen, kızıma en mıktı orun basarsın. Sen özün karaysın, sana bana tapşırdım. Allahumma inni a'udu bika min wa'tha'is safar. Allah'ım men ушул сапардын оор түйшүктөрүнөн сактоо сурайм, мага жеңил кыл. Ва каабатил манзар, өтө жаман абалга келип калыштан сактоо сураймын. Ва суил мунқалаби фил мали вал ахл. Аллахым сапарымдан үйгө кайтып келгенде жубайыма, уулум менен кызыма жек көрүнүп калуудан да сактоо сурайм деп атат. Карагыла, перзент жөнүндө ушул жерде кетип атат. 2 жолу келди. Сапарға чыгып бара жатып кылынган дуан ичинде биздин жубайыбыз менен перзент турат. Сиз сапарға чыгып кетип атканда кылган дуаңызда жолдошуңуз менен уул кыз перзент неберелериңиз турат. Караңызчы, Аллахым перзентиме жек көрүнүп калбайын, Аллахым перзентиме мыкты көрүнөйүн деп. Субханалла. Бала тарбиясы бул перзент тарбиясы, үммөт тарбиясы деп бекер айткан эмес. Перзент тарбиялаган инсан ең мықты өлім менен өлөт, ушуну билгиле. Перзент тарбиялаган инсан, жакшы тарбиялаган инсан ең мықты өлім менен өлөт. Андай өлүмдү миллионер жана миллиардер сатып да ала албайт, ушуну бир билгиле. Жупуну болсоңуз дагы алакаңызды көтөрүп дуа кылганыңызда зерикпей дуада шурудай кылып тизмектеп айтың, уулуңузга, кызыңызга, небереңизге мыкты тарбия бериң, анын жобун бул дүйнөдөн Алланын алдына сапар тартып атканда эле Алла көрсөтүп коет. Абдуллах ибн ал-Мубарак мындай деди. Фудайл ибн Айяд деген табиин өткөн. Al-Fudayl ibn Айяд деген табиин өткөн. Ушул Фудайл адамдардын арасынан ибадат кылууда, такыбалыкта ушунчалык мыкты инсан эле. Атасынан да мыкты болуп Али деген уулу чыкты дейт. Wa kana bi sababi tarbiyati al-Fudayl lahu wa mata ala huwa sajid fi as-salat sana. Мына Али деген баласын Фудайл мыкты тарбия, адал тиштем, адал уртам менен багып, адал кийим кийгизгендиги үчүн намазга, орозого, адеп ахлакка берген тарбиясы менен Фудайл намаздын саждасында жан берген. Табиан. Перзентине берген мыкты тарбиясынын таасири, жообу Аллах Таала аны ыраазысыңбы деп перзентиңе берген мыкты тарбияңдын жообун мен ыраазы боло турган, мага жаккан саждада сенин жаныңды алам деп саждада жанын алган. Демек, перзентке тарбия берүү эң мыкты олуттуу иш экенин унутпаң. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам шаррун наси ад-даййик аля ахли. Пайгамбар айтты, адамдардын ичинен эң жаманы үй бүлөсүнө тары деди. Тарды билебизби? Тар, куш.
Адамдардын эң жаманы өз үй бүлөсүнө кууш, тар мамиле жасаганы dedi. Faqalu ya Rasulullah as-sahaba wa kayfa yakunu dayiqan ala ahli. Ya Rasulullah aytыңчы, кантип бир инсан өзүнүн үй бүлөсүнө ушунчалык тар болуп калат, тар мамиле жасайт. Ал кандай тар? Түшүндүрүңчү dedi. Тар дегеним ушундай. Бир киши үйүнө кирип келери менен аялы ушунчалык коркуп, калчылдап, титиреп калат. Мага анча-мынча карындаштар, эжелер чалып жазып атат. Устаз, бир сабак өтүңчү. Мына мен өттүм азыр ушуну кузгула. Ушул күйөөм келе жатат дегенде эмне кыларымды билбей калам деп атат. Эмне кыларымды билбей калам. Караң эми, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал киши үйүнө киргенде аялы ушунчалык титиреп калчылдап коркуп калат. Баласы качып кетет, жашынып. Баласы жашынып калат, кулу кызматкери качып кетет dedi. Эгерде ал киши үйүнөн чыгып эле кетсе, жумушка, аялы ушунчалык жылмайып күлөт да, балдары бактылуу болуп кайра жашап калат. Муну эң тар киши, бул адамдардын эң жаманы деп атат. Ал баласынан мыкты тарбия бере албаган. Узун хижаб кийип, сакал коюп, сүннөт менен жашап, бирок балдарын башкача тарбиялагандар дагы бар. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Kullu mawludin yulad ala fitra ay ala fitrat al-islam. Fa abawah yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani." Sadaqa Rasulullah. Ар бир наристе шариаттын ак таза жолунда төрөлөт. Путпарастын дагы, православдын дагы баласы исламдын тунук жолунда болуп төрөлөт. Болгону деп атат. Фаабава, алар эми ак караны ажыратып калган учурда гана ата-энеси кааласа баласын отпарас кылып, кааласа бутпарас кылып, кааласа дагы башка динге тарбиялап чоңойтуп алат. Ушунчалык намаз окумуш болобуз, бирок үйдөгү илинген сүрөттөр, ачык тасмалар, коюлган сыналгы, баланын колуна бекер берилген ачык кароз калтырылган кол телефондордун бүт бардыгы анын еврей болуп тарбияланышына биринчи коюлган кадам ага биз себепкер болуп атабыз. Намаз окушу окуп атабыз, узун кийинип атасыз, тахажжудка турушуңуз мүмкүн, бирок юракип, муракип көзөмөлдөш керек да. Балабыз менен кызыбыз кандай күн өткөрүп атат. Biz эгерде бала тарбиялайбыз дей турган болсок, анда бар экен, жок экен, илгери өткөн заманда бир чалды кемпир болгон экен деп жумук баштайт. Анан болгондо дагы ушул жерден бузукулук башталат. Анын ай десе айдай, күн десе күндөй, күнгө теңелбеген сулуу кызы болгон экен. Аны бир байдын баласы жакшы көрүп калып, жинди жумук да. Жок жерден чыгарылатасың. Ошонун ордуна Hazrat Umar жөнүндө айтып бер, Hazrat Abu Bakr жөнүндө айтып бер. Ал баягы кыялындагы сулуу кызды издеп жүрүп өлүп калат ал. Баланы тарбиялаганда чындыкты айтып тарбиялаш керек. Каяктагы илгери бар экен, жок экен, анан тиякта алпара куш алып кетип калган экен, бияктан желме чыга калыптыр, анан ура калыптыр, анан тебе калыптыр дебей. Болгондой тарбиялаш керек. Аллах Таалам барыңыздардан ыраазы болсун. Барыбызды эң алгач Аллах Таалам тарбиялуу кылсын, тарбия берүүчү кылсын, үлгүлүү, өрнөктүү кылсын. Сиздерден жарык дүйнөгө келген перзенттер баягы Салахиддин ал-Айюб, же болбосо Najmuddin al-Айюб, анан Хатун Исматуддиндин уулу Салахиддин ал-Айюб окшош. Ал Палестинаны бошоткон болсо, сиздерден жарык дүйнөгө келген перзенттер аты мусулман, бирок затында мусулманчылыгы жок жүргөн улан кыздарды эң мыкты тарбияга сүрөгөн перзенттер болсун. Аллах барыңыздардан разы болсун. Амин. Аллахумма иннека афуун карим. Аллахумма иннека афуун карим. Тухиббул афва фа'фу анна я рахим. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم бүгүнкү
сабагыбызды жакшы самалыкты ушинтип уюштуруп, убакыт бөлүп, орун берип, аны менен эле тим болбостон белек бешкектерин берген уюштуруучу эжекелерден, балдардан, кыздардан, алыстан ат арытып келген апалардан, эже жеңе, карындаш кыздардын баарынан Аллахым өзүң ыраазы болгон. Сабакты уюштургандардын урпагынан Аллахым алималарды, хафизаларды, мухаддисаларды такыбалыгы менен чыгарган я Раббал аламин. Урпактарын узун кылгын. Аллахым көздөрүн ылдый кылып, этегин узун кылып, денесин жаап жүргөн, Кур'ан хадистен башкага тиктебеген ушундай көздүн ээлерин эч качан тозоготун көрсөтпөгөн я Рабби. Кур'ан окуп, хадис айткан, талим айткан, насаат айткан тилдерин эч качан Аллахым жаңылтпаган. İşlerini iyilik bergen, жақсы işlerin eşiginin açkıcı kılıp, жаман işlerin eşiginin жапкычы kılgın ya Rabbal alamin. Ардайым өзүң жақсы көргөн işlerdi sağa жаққан коомдун арасында sen сүйгөн сөздөрдү сүйлөгөнгө өзүң көмөктөшкүн ya Rabbi. Айткан сөздөрүбүздү, өткөн сабактарыбызды демдүү таасирдүү кылгын. Укканыбызга амал кылып, укпагандарга жеткирүүчү эң мыкты акыркы дааватчы кылгын ya Rabbal alamin. Өлкөбүзгө амандык, тынчтык берген, өзүбүзгө чың ден соолук берген. Ушул жерде кол көтөрүп алакан жеп отурган баарыбыздын өмүрлөрүбүздү узун кыл, ден соолуктарыбызды чың кыл, иман, ихластарыбызды терең кыл, ибадаттарыбызды Аллахым кемчиликсиз кабыл кыл я Рабби. Бизден Кур'анга, дуага муктаж болгон баардык жакын тууган ата-энелерибиз болсо, алардын жаткан жерин бейиш багы кылгын, кабырларын кенен жана нурдуу кылгын. Bi rahmetike ya arhamar rahim. Allahu ekber.